деп жашап жүргөнүмө 20 жыл болду. Азыр корпорация Greenleaf менен өнөктөш болгонума былтыры 17-сентябрда катталганмын. Россия чындап иштеп баштаганым 11-марттан баштап өзүмдүн найым ишимди таштап Greenleaf менен только 5 айдан бери иштеп өнөктөш болуп келе жатам. Азыркы учурдагы статусум старший менеджер. Старший менеджер бул айына миллиондун тегерегиндеги акча кала турган адам старший менеджер. Если командасы аябай чоң боло турган болсо, менеджер статусунан деле миллиондун тегерегинде акча тапса болот экен. Бул жерде буга чейин деле сеттерде иштеп жүргөнмүн. 2016-жылдан баштап MLM тармагына аралашып калганмын. Сиздер ошо биз эле угуп жүргөн Oriflame, MV, Atome, Enwork, Marina Hills ошолордун бүт баарына барып, мүмкүнчүлүк издеп аракет кылып көргөнмүн. Чектерге чыкканга жетишкенмин. Ал жерден кеткенге туура келди, бирок себеби ал жерден продукциясы жакшы болгону менен өзүнүн заводу жок экен да. Любой эле сетке кирип атканда критерийлери болот экен. Ошо критерийлердин карап киришибиз керек экен. Биз өзүбүз тууганыбыз, же болбосо найым болсо кире беребиз го. Сеттерге барсакчы турабы, же болбосо баттарга айрыкча баттарым мага жакшы болуп калды. Мен анан кийин арыктап кеттим, анан кийин бутум жакшы болуп калды, же көзүм жакшы көрүп кетти деп эле барып баттарга көбүнчөсү кирип жазылабыз да, өзүбүздүн денсаулыгыбыз үчүн деп алып кирип анан команда создавать еттим депчи. Greenleaf'тин жаккан жери мага корпорация бул өнүккөн 6 мамлекеттин 28 бренддеги 5000ден ашык продукция бар экен. Мындайча айтканда бул Италия, Швейцария, Франция, Германия, Япония, Кытай. Ушу 6 өнүккөн мамлекеттин продукциялары бүт бардыгы Кытайда иштеп чыгарып экен. Кытайдын Сочжо деген шаарында биринчи поездкам Greenleaf менен Кытай шаарына болду. Биздин командадан ошол маалда 10 күнгө 9 адам барып келдик. 29 февралда барып, 9 мартта кайтып келдик. Ошондо биринчи корпорация атайын ошол жерге апарып, именно өзүнүн заводдорун көрсөтөт экен. Өзүмдүн заводдорум бар. Мына көргүлө деп өзүнүн заводдорун, лабораторный центрлерин көрсөттү. Корпорация Greenleaf'тин өзүнүн 3 заводу бар экен, лабораторный центр бар экен. Сучжодон 4 сааттык автобус менен даже Бенихай деген жерге апарды бизди. Биз көрө элек ежедневкалардын бүт бардыгын новинкаларды бизге көрсөттү, жана ошол завод менен тааныштырды. Еще бизге ар бир барган адамдарга ошол жерге прокладкаларын подарка берди. Андан сырткары Сочжо шаарында болгонубузда итальянский бренд Marvisia деп азыр иштегендер билип калыңыздар. Ошол итальянский Marvisia'нын ар бир барган ошол участниктер 360 участник бардык. Монголиядан барды 11 адам барды. Африкадан 2 адам барды, Өзбекстандан 180 адам барды, Кыргызстандан 64 адам барды, Россиянын составында биз менен кошулуп 24 адам барды, Казакстандан дагы бир 100гө чукул адам барды. Ошо биригип 360 адам барган болсок, ошо 360 адамдын бүт баарына Marvisia итальянский брендден $570 подарка берди. Да, вот. Компаниянын, корпорациянын ушундай ошол жерге барганда мен шедер экенин ошол жерде көрдүм да. Мен за что, да? Просто биз барганыбыз үчүн. Мало того, биз өзүбүздүн без статуса жөн эле барып саякаттаганыбыз бекер. Еще дагы бир эле шаарына эмес, 6 шаарына барып саякаттап келдик да. Enwork'та иштегенде мен Enwork'тон Айнур эжеми ошол жактан тааныганмын. Жүзүмкан эжени ошол ага чейин Oriflame'ден, мына жакта Мөркан досум жүрөт. Ошол сеттеги эжелерим именно экөөбүз барганбыз да. Экөөбүз Enwork'тон Анталияга барганыбызда бир Анталияга апарып эле жайгаштырган. Мен ошондой эле болсо керек деп ойлогонмун, бирок өтө сонун. Биз ойлогондон дагы өтө сонун, эң кымбат отелдерде жайгашып, эң сонун жерлерди бизге көрсөтүп келди. Биз TikTok'тордон көргөн стеклянный мостторго чыктык. Эми ал нерселердин бүт бардыгын сөз менен айтып бере албайсың да. Күнүгө 2 жолудан 2 экскурсияга апарып атты. Бардыгы за счет компания да. Бизге Кытайдын өтө сонун жерлерин көрсөтүп берди деп айтсам болот да. Кээ биркилер Кытай деселе баягы товар менен заниматься эткендер баягы андай жерлерин көрүп алып эле, Кытай ушундайбы деп, мен билбейм дейм, бирок мен мындай
бизнес менен заниматься эткен эмесмин. Сиздер барган жерге мен барган эмесмин. Мен барган жак Кытай, башкача Кытай да. Ошон үчүн азыр жылына 2 жолу промоушен коюп атат корпорация. Мына азыркы промоушенубуз бүтүшүнө азыр 10 күн, уже 9 күн калат да. Ошол 9 күн бүткөндөн кийин уже чемпиондор аныкталат. Да канча чемпион кече марафон болгондо onun ичинде көрдүңүздөр 200дөн ашык адам уже промоушенда аткарып койду. Малый промоушен, большой промоушен деп. Большой промоушенга мен айткандай Кытайдын дагы 6 шаарына барганга жолдомо алышты. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Малый промоушенун аткаргандарга азыр умрага же болбосо Катарга деп атат да, на выбор. Көрдүңүздөрбү? Буга чейин мен жаңы корпорацияга кирип атканда компаниянын мага жаккан жери дагы өзүнүн партнерлорунун мнениясын угат экен да. Мальдивия аралына көбүнчөсү орустар барган, а биз эмеге Турцияга алышкан кыргыздар, ошол жака барып дем алып келебиз депчи. Дубайга алышкан кыргыздар, Дубайга барып дем алып келишкен. Азыр эми биздин эң товар оборот боюнча корпорацияда номер 1 чек Дилбар Усманованын сунушу менен, совет директорунун сунушу менен ошол Катар шаарына биз өзүбүз көпчүлүгүбүз мусулман болгонубуз үчүн, динибиз ислам болгон үчүн ошол тандаптыр, ошол биздин мнениябызды, биздин оюбузду угуп азыр Катарга деп атат. Азыр деле азыр жаңыдан баштап аткандар деле бул 8-8 аткарып койсоңуздар болот. Бир айда менеджер статусун жаап койгондор бар. Адам кылганды адам кыла алат. Ошон үчүн ар бир айтып аткан нерселерди внимательно укканга аракет кылыңыздар, сөзсүз жазып алыңыздар. Острый умдан тупой карандаш дейт да. Ошон үчүн эмнени айтса өзүңүзгө керектүү жерлерин жазып алыңыздар. Телефонго көбүнчө тартканда телефонго алек болосоңор дагы мындай живой онлайн менен офлайндын айырмасы бар да. Ошондо силер менен уккандан укпай телефон деле карап каласыңар да. Ошон үчүн керектүү уккула и жазып алгыла. Корпорация жөнүндө айта берсек азыр сөз көп. Азыр дагы жаңы промоушен коюлганга дагы кайсы шаар экенин биз бирок билбейбиз. 5000ден ашык продукция болгон болсо бардык продукциясы аябай сонун, бардыгы экологиялык жактан таза продукция. Мен айтат элем, мындан дагы эң сонун шикарный продукт бизде маркетинг план болот атат. Маркетинг план өтө акчалуу болот атат. Бардыгыбыз эле акча табабыз деп Москвага келип атабыз, турабы? Бардыгыбыз акча үчүн ушул жерде жүрөбүз. Ошол берген мүмкүнчүлүктү бардыгыңыздар пайдаланып, колдонуп калсаңыздар болот. Менин сиздерден эч кандай айырмачылыгым жок. Мен деле сиздерге окшогон эле мигрантмын, 5 баланын энесимин. Буга чейин мен келгениме 20 жыл болгон болсо, уборка менен эле заниматься этип жүргөн аялмын. Мен башкаларга окшоп риэлтор болуп иштеген жокмун. Башкаларга окшоп зам директор болуп, администратор болуп, эч бир высокий должностьта иштеген аял эмесмин. Айтып коеюн, бардыгына, мисалы үчүн кыйындар гана келип бул жерге ийгилик жаратат экен деп коркпоңуздар, сурооңуздар болсо бериңиздер. Мен дагы сиздерге окшоп биринчи ушундай чогулуштарга барганда уялат элем. Суроо бериштен уялат элем. Өзүмдү көрсөтүштөн уялат элем да. Ошол нерсеңиздерди жок кыла бериңиздер. Биз деле силерге окшогон эле адамбыз. Самый главный бул жерде бал күйбөйт. Бал күйбөгөн жерде иш илгери боло берет да. 6 айда ошол жок дегенде малый промоушенда аткарып өзүңүздөр үчүн өзүңүздөр подарка кылсаңыздар болот да. Саякатты, бекер саякаттарга барсаңыздар болот. Эртеге дагы Кудай кааласа 19 августта чоң командабыз менен дагы Кытай шаарына барабыз. Менин эле командамдан уже 40 адамдан ашык промоушенда аткарып койгон адамдар бар да. Эгерде сиздер чындыгында ушул жерде мен ийгилик жаратам, ооба иштеймин деп ишти баштаган болсоңуздар, токтобоңуздар. Экиленбеңиздер. Анан кийин негативге түшпөңүздөр. Себеби бул жерде бал күйбөйт экен. Мен Кытай промоушенун аткарганга чейин 2 иштеп жүргөнмүн. Мен дагы ошо швабрамы сразу таштап берген эмесмин. Бизде бардыгыбызда страх бар, коркобуз, сомнение бар. Себеби жылына 5 5000ден ашык сет чыгат. Ошолордун бардыгы жок болот, калса 2-3 гана калат. Фейк бар анын ичинде. Акча салсаң акча туй берет экен. Товары жок эле акча таба бересиң дегендер бар анын ичинде. Акчаларын бир үйүн сатып сала бергендер бар. Ошон үчүн сетти айтса корккондор көп азыр. И дагы эле баягы эле сетта
дегендер бар турабы. Эң мисалы үчүн сетке кирип атканда продукциясы бар сетке кирсеңиздер, ошо критерийлердин бири эң биринчи ошол. Анан кийин географиялык абалы боюнча 36 мамлекетте уже иштейт официалдуу түрдө. Эртеге Кудай кааласа 8 сентябрда 5 жыл болот Россияга киргенине. 1 июнда Тажикстан ачылды Кудай кааласа. 1 жылдык официалдуу түрдө сентябрь айында Кыргызстан белгилейт. Анан сырткары ценовый товары. Бул дагы өтө важный. Мисалы үчүн МВД барганымда товарлары качественный деп аябай кымбатка, даже партнерлор кымбат алчу элек ал жерденчи. Ошон үчүн бул жерге ошого окшогон эле экологический товарлар бул жерде таза, бүт бардыгы. Бирок товарлары бардыгыбыздын чөнтөгүбүзгө доступный. Ошону дагы эске алыңыздар. Ар бир адам ала бере турган товарлар. Мисалы үчүн Батка барганыбызда только биз ооруй турган адамдарды гана издешчүбүз. Гербалаевка барганда только биз семиз адамды издей берчүбүз. Барычы ушу семиз экен, азыр бар айтамчы. Ал иштеген депчи. Бул жерде антип эч кимди кыйнабайбыз, бирөөнү арыктатпайбыз да турабы. Бул жерде только акчага келген адамдар акча тапса болот бул жерде. Өзүнүн ден соолугуна мисалы үчүн кам көрөм дегендер кам көрсө болот. Экологиялык таза продукцияларды алып колдонуп атып, өзүбүздүн ден соолугубузга алдын ала кам көрсө болот да. Биз качан гана ооругандан кийин гана бир нерселерди издебейчи. Ошон үчүн айтат элем, кааласаңыздар бул жерден традиционный бизнес кылып магазин ачсаңыздар болот. Ушул биринчи корпорация Green Leaf'те Москвада №1 ушул Абдрахманова Чачкей биздин спонсорубуз. Ошол сервисный центрди атайын биз үчүн өзүнүн командасы үчүн ачкан ноябрь айында. Себеби дегенде головной офисте эч ким ал жакта сабак дагы өтпөйт экен, сопровождение дагы болгон эмес. Биз жакта иши суббота воскресенье ал жак жабык болчу. А биз мигранттарга после иштен кийин же болбосо суббота воскресенье бизге ыңгайлуу болуш үчүн биз үчүн биздин ыңгайыбызга карап ушул сервисный центрди ачып берген. Эми ошол ноябрь айынан баштап ушул күнгө чейин 20дан ашык сервисный центрлер, магазиндерди эсептебегенде сервисный центрлер ачылды. Эгерде биздин продукциялар жакшы болбогондо, ушундай 20дан ашык магазин ачылбайт эле. Туура айтамбы? Ооба. Мен 20 жылдан бери мен өзүм барып жүргөн сеттерде, Эндайде, Атомиде, Арифлейм бир дагы көргөн жокмун Москвада. Косметический магазин Арифлейм деп, мисалы үчүн, бул эжем ачып алганын, же бул досум ачып алганын көргөн жокмун. Себеби франшизасын бербейт алар, уруксатын. Bunday franşizalarda milyon деген акчаларга берет. А биз деген болгону биздин стартовый пакетибиз 28.900гө катталганыбыз менен биз эң баалуу франшиза алып атпайбызбы, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көргөнүбүздөн сырткары. Если билген адамга франшиза бул өтө баалуу. Андан сырткары биз Валберске коюп саткандар болот да. Валберсте менин командамдан өтө сонун ошол жактан озуктар келип атат. Продукциялар эч уят кылбайт. Эгерде бүгүн келип катталам деп аткандар ойлонбостон катарыбызга келип түшүп калган. Себеби биздин маркетинг классика плюс бинар. Бинарда тез акчага чыгабыз. Энворкто дагы бинар эле, бирок ал жакта баалы күйүп кетет эле, ай сайын күйүп кетет эле. Бизде ошондой моменттер болгон турабы, Жаннеже айына $128,000 товар оборот өткөзүп берген айда дагы күйүп кетип, эртеси айда уже 1-числодан баштап 0-дан баштаган күндөр болгон. Жанагилерге бинар айтабыз азыр. Маркетингди азыр айтабыз, мен общий эле айтып атам. Мына ошол жерде мына Айнур эже директор эле, Жанна эже, мен, ким бар эле? Сен менеджерлиң, Энворкто ушул Энворкто иштеп жүргөндөр адам ошо бинарный системаны билебиз. Эми сөздү көбөйтпөйлө, эми маркетинг планды азыр мен менеджерим азыр учурда Жүзүмкан эже маркетингди айтып берсеңиз, бинар эмне, классик эмне, каяктан акчалар келет, ошол жөнүндө жакшы кылып угуп, жакшы жазып алсак. Жакшы канчадан баягы мисалы эми жакшы достижение беребиз. Канча адамдын ийгилигине себепкер болду. Мисалы үчүн бул жакта келип эле 2 адам чаксаң 9500 аласың. Акчаңды эртеси күнү чыгарып аласың. Башка компанияларга окшоп, мисалы үчүн ай бүткөндө аласың, каталог бүткөндө аласың, анан кийин налог уяштырасың, анан налог төлөйсүң, бухгалтерге кирип эсептейсиң деген ошондой баш ооруткан нерсе жок да. Мисалы үчүн кече марафонда айтты 500дөн ашык адам уже сонун акчага чыгып калды депчи.
Менин эле структурама мисалы үчүн айтайынбы, 20-дан ашык адам стабильно жакшы айлык алат, түнүгө. Ооба. То есть 5 айдын ичинде сиз өзүңүздү гана ийгип турбай 20-дан ашык. Ол эми стабильный чыгып аткан, а калгандары уже кыймылына жараша. То есть значит бул жерде көп адамдарды да Менен өтүп кетсеңер деле боло берет. Мисалы үчүн Чачкей биздин спонсорубуз Рейна Сайпиева азыр директор статусунда. Чачкейден 1 ай мурун директор статусун ачты, 1 айдан кийин Чачкей Абдрахманова ачты. Мен мисалы үчүн жазылганыма 17 сентябрда жазылган болсом, мен бирок ишти өзү чындап Кытайга барып келгенден кийин баштадым да. Мен ошого чейин жүрө бергем. Бизде корона барбы, бардыгыбызда башыбызда. Мисалы үчүн мен российский гражданством бар, мен балдарыма пособие алам, мен бул жерде үйлөрүм бар, машиналарым бар, мага эмне кереги бар? Ошо дагы ошо немеге МЛМга барамбы, Чачкеге койчу, башым оорутпачы деп мен дагы жүрө бергем. Бирок мен жаңы баштаганда менин нутугум, мен 28.900 берип жазылганмын өдөдө. Ошондой жазылып койгондор жүрөт дагы элечи. Ошол адамдардын ушу 50% иши болуп калган да. Бул жагынан кете берет, перелив. Бул жагы пустой турат. Экинчи жагына акча койсо эле уже мына жактан акча агып түшө баштайт да, агып түшөт бул жактан. Мен просто сураган семинарда жазылдым да. Жазылып тоже 2 адам жаздым. 9500 алдым. Золотая тройкага түшсүң да? Ошончо сураган. Кайсыңыз удобный же ошол? Золотая тройкага түшсөңөр жакшы да. Бизге золотая тройкага эмес, биз 28.900 айткандан коркот элек биринчи. Мен өзүм продажа менен канча жүрдүм. Мен только прокладка менен стопник сатып эле жүргөм мисалы үчүн. Золотая тройка дегенде 2 колду. Өзүң жазыласың, эки жагыңа 2 адамды жазасың. Айтып беребиз onu да. Экөөсү жазасың. Сен мына 2 местаны башка бирөөгө берип койсоң, чужойлор менен өтүп кете бересиңер. Алдан акча чужойлордон түшпөйт. Чужойлордон түшпөйт. Мисалы үчүн алар иштегенде гана түшө баштайт сиздерге. Мисалы үчүн мына жерде алып койсоңуз, мен мисалы адамдар уже менеджер статусуна чыккандан кийин мына жерге баласын жаздырса, баласын экинчи колуна ачып иштей берет. Аз маркетинг көрөсүз. Акыркы суроо только чын жүрөктөн айтыңызчы. Жөнөкөй адамга, мисалы жөнөкөй адам келип канча айда нормальный доходко чыгат. Ясно. İştemese çok. Мындай да, любой компанияда, Азыр маркетингде көрсөтөт. статистика бар да. Ошол сиздин Мага окшоп иштесең, угайлуу да. мына мага мисалы үчүн мен айтканда жок тура эле суроо берди, тура эле. Кээ бирки адам Кандай иштейсиз? Иштейсизби же? Суроого жооп берсинчи кыздар. Давайте. мисалы үчүн мен 6 айда статус менеджерди ачтым. 6 айда мисалы үчүн секин мен супер пупер эмес. Жаннежем 2 айда ачты. Менин командамда. Менеджерди. Менеджер 2 айда. Ооба. Сиз сетте иштегенсизби? Сетте иштегенбиз, бардыгы иштегенбиз. Бардыгы иштегенбиз сетте. Мисалы үчүн сен деле буга чейин бир жерге баргансың, туурабы? Сен да мисалы үчүн мүмкүнчүлүк издеп, мен деле бир канча сетке барганмын. ДМБ, Арфлейм, Атами, Энбор, Маринакес, бул 6-чы класс экен, ошо. 6-чы сет экен. Андайларда иштебегендерчи? Андайларда иштебегендер дагы сонун экен кыздар. Менин командамда ошондой бир дагы сетте иштебеген эже келди. Айына 60 адам жаздырды. Кайта ошолор Кайра сонун экен. Ошондой себеби бул жерде сетте иштебегендер дагы ийгилик жарата алат деп ошон үчүн айтып атам да кыздар. Дагы бир суроом бар эже. Мен ушул неменичи ушундай оюн, ушундай компания сеттерди, жок, сет да эми. Арфлейм дагы неме го. Только баягы күчтүү адам гана жазылып, акчага кете берет. Бул силердин аркаңардан жазылган адамдар акчага жетпейт дагы. Ушу аркасынан адам коюп эле кете берет. Булар акчага жетпейт деп эле мен вообще кошулушту каалабайт элем да. Бүгүн мына эжем кыйла болуп кошулган, ошонун аркасынан апам экөөбүз келип отурабыз. Все равно до сих пор мен немем жетпейт ошогочу. Айлыкка жетишиме көзүм жетпейт. Эжем. Masalan biz yazılsak da. Жок, ушу чоңдор эле айлык алат дей берем да, бияктагылар. Өзүбүздүн жашообуз сетсе кыздар. Мына өзүбүздүн жашообуз сет, мисалы үчүн кыздар. Мектепте окуп жүргөндө деле мисалы үчүн окуучулар канча 500 окуучу бар, 2 завуч бар, анан бир эле директор бар.
А сетте өзүң мисалы үчүн кааласаң ар бир адам директор боло аласың да. Бул жерден ар бир адам өзүң жасай аласың. Мисалы үчүн диплом сурабайт, возраст сурабайт, улут сурабайт, сен боюң кичине экен, боюң узун экен дебейт мисалы үчүнчү. Ошол сет болуп атпайбы? Туурабы? Азыр мына жерде уборщицалар болуп иштейли, биз бир фирма. Мисалы үчүн мен өзүм менен алыс башка жака кетпейин, башка сферада иштеген эмесмин. Уборкада жүргөндө мисалы үчүн бизнес центрде иштегенде 20 кыз иштесек, 20 кыздын үстүнө бир кыргыз бригадирибиз бар. Анын үстүнө Лена деген анын бригадири бар. Анан кийин дагы Павел деген бирөөсү бар. Анан кийин директорубуз бар. Ошол сет болуп атпайбы кыздар? Ал ордун өлүп кетсе бербейт, мисалы үчүн. О жанына дагы бригадирлигин бербейт. Биз бригадирди жамандай беребиз, а бу жерде бири-бирибизге жамандабайбыз го кайра. Позитивпи. Мисалы үчүн, ой, молодецсиң, только жакшы гана позитив. Мисалы үчүн, найымда иштеп жүргөндө, мисалы бригадирликти алабыз деп баардыгыбыз каалайбыз, туурабы? Кечке бригадирди жамандайбыз. Ой, бригадир кеч калып калды. Ой, бригадир өзүнүн тууганын коюп алды депчи. А бул жерде каждый өзү келип өзүн жасаса болот да кыздар. Магазинде кандай адам кандай ачса болот? Ушул Магазинди кааласаңыз сиз бүгүн жазылып эртеге алсаңыз болот, традиционный кылып. Доставка бесплатный болбойт. Сиз 50% скидкаңыз менен отурасыз, 50% кошуп үстүнө сатасыз. Арендаңыз өзүңүздүн мойнуңузда, ит сөзсүз болуш керек. Кытай бербейт. Кытайдан биздин Юго-Востокто, Южный дагы биздин немебиз бар. Өзүбүздүн ушу жакта склад бар. Ошол жактан өздөрү берет, алып келип берет. өзү алып келип магазин ачкандан же өздөрү? Сервисный центрлерге гана алып келип берет. Традиционный кылып бассаңыздар, сиздер мындай келип, могу жерден келип алып туруп анан магазиниңерге апарасыңар. Самый главный алып келип берип атат да. Самый главный bizde товар көп. Товар көп. Мисалы үчүн Тиминде иштеп жүргөндө, мисалы үчүн 9-8 эле продукция менен иштеп жүрдүк да. Марина келсе деле 9 продукция менен иштеп жүрдүк да. Бизде 5000ден ашык продукция болуп атпайбы? Бир продукция менен деле иштегендер бар, туурабы? Мисалы үчүн өткөндө бир тажик сетевик айтат. Тажикстан жаңы ачылганда Тажикстандан биздин бир структура Тажикстандан кетти. Айтып атат, мен урматтуу тажиктерим дейт. Мен буга чейин сетте жүргөнмүн. Мен 2 продукцияны киргизүү үчүн, ошол сертификат алыш үчүн мен биринчи машинамды саттым дейт. Тажикстанга киргизиш үчүн, анан үйүмдү саттым дейт. Итого мен машинам дагы жок, үйүм дагы жок, и товарды дагы 2 продукцияны киргизе албай калдым деп. А бул жерде биздин сертификаттарыбызды, товарларыбызды, ар бир продукциянын товарлары болуп атканбыз. ISO, халал, GMP печаттары болуп аткан болсо, бардык нерсе бизге готовый болуп атпайбы? Логистика биз эч нерсеге башыбызды урутпай атабыз. Готовый бизнести бизге предлагать этип атат. Тууганым, алып кааласаң өзүң үчүн колдон. Кааласаң сен алып сат үстүнө кош. Кааласаң магазин ач. Каалаган жагынан айтып атат. Мындай возможность болгон жок да. А еще булардын пландары долгосрочный болуп атат. Долгосрочный деген түшүнөсүздөр да, туурабы? Мисалы үчүн өлүп кетпейт, коркпоңуздар. 49 жылга мисалы үчүн жер алып, 8 гектар жер алып, ошол жакта заводдорун куруп атат. Элестетип коюңуздар. Биз мына мисалы үчүн мына окшогон пятилетия, 1 жылдык дегендерди булар жөндөн туруп, давай ушул нерсени кылып беребиз. Же болбосо давай мына Тажикстанды ачып беребиз, ушулай да дебейт да. Булардын өзүнүн ар биринин планы болот. Планга жараша иш кылат. Долгосрочный планы бар. Компания менен иштесеңиздер, мисалы үчүн маркетингде бизге кайрадан биз 100%ке чейин берип атпайбы бизге кайра. Арфлейнде иштеп жүргөндө бизге максимум 26%тан алчу элек. Эндордо жүргөндө 30%ке чейин алчу элек. А бул жерде кайра бардыгын бизге кайтып берип атпайбы? Просто бул 1998 жылдан берки бар корпорация. 2016 жылга чейин бул ошо Кытайдын өзүнүн ичинде сет магазин болуп эле иштеп жүргөн. Ошо өзүнүн эле бул William Xu деген бул бизнесмен киши марке бул дүйнө жүзүнө таркатыш үчүн MLM-ге 2016 жылда алып келген. Критерийлердин дагы бири ушул канча жылдан бери сетте жүрөт. Жок эле дегенде 5 жылдан көп болуш керек. Эсептеңиздер, 2016 жылдан баштап канча жылдан бери MLM-де өзүн топ 10-ке кирип атат кыска аралыктын ичинде. Мен биринчи кече конференцияга келип, мен өзүм эле издеп жүрүп жазылдым да. Нуржан, мен жазылам, мен түшүндүм деп. Эми мага окшоп дагы мен аркаман адамдар келсе деп, мен билеттерди сатып ийдим. Алар менден сурап атат да. Бул жерде лотерияга кызыгат да, кээ бир адамдар жөн эле барып койдум лотерия алайын депчи.
ошол лотериядан машиналар коюлган деп айтып койдум да мен туура айттым деп Жок, туура эмес. Чыңгыз кече тамашалап койгонсуң, э? Жок, эми реклама Бага ар бир партнерыңа бирден машина коюлат. Оода, туура эле. Жакшы эле туура айтыпсыз. Мен деле өзүм негизи ошол подарка үчүн келгем. Мына досум туруп койчу. Сага рахмат, өмүрүңө барака берсин досум. Таасим сага. Акмөрдү мен экөөбүз 5 жыл бирге окуганбыз. Ош мамлекеттик университетинин филология факультетин 5 жыл окуганбыз. Анан бул Москвага келип экөөбүз тең сеттен жолугушуп калып атпайбызбы? Мен бул мага Арыфлемге подарка беребиз деп чакырган. Чакырсам келбей койгонсуң, алдабачы. Эми чакырган, барганмын да. Жок эле, мен бул звонок кылганмын, кел Арсенге десем, келип эме кылбай кой. Анан кеч барам деп спонсорлорум элчитип кыштын күнү алганда эшигиң ачпай телефонуңду албай койгонсуң. Анан мен подъездине бирөө кирип кеттилер, аркасынан кирип анан кайсы эшик деп адамды балдар ызылдап атат экен деп карасам, кыргызча сүйлөп ызылдап атыптыр, анан ошо звоногун бассам анан чыккан. Биз ошентебизби? Анан ошентип келип Мен эле ушинтип айтсам ушинтип жүгүрүп келген эмесмин, баардыгы ошондой, историябыз да ошондой. Кимдир бирөөнүн үйүнө барганга туура келет турабы, кимдир бирөөнүн башкача способ менен айта беришиңиз керек. Мисалы машина может коюшу мүмкүн бул. жалпы билеттин ээсине машиналар бар. iPhone сөзсүз ойнотулат. iPhone сөзсүз болот. Иши ар бир кирген билетке гарантированный подарок болот. Гарантированный ар бир киргенге пакет болот. Пакеттин ичинде сөзсүз ар биринде маркетинг план болот. Чоң 800 сомдук маркетинг план болот. Ошонун ар биринде маркетинг болот. Машина деп аласыз, булар крем для урка келген. Чачкеге мен бир келгенде чачкеге мен бир крем для урук бергенде өлө сүйүнгөн чачке. Айттым го өткөндө мен крем для урук үчүн подарокко келгенбиз чындап эле. Биз жаңы жылдын алдында эле тоок жылуу болот эле. Мен точно билем да, ошондой кичинекей чөжөлөрдү эле подарок эткенде буларчы арканга отуруп алып кол чабышып эле карпырашып эле экрандарга бир нерселерди коюп алып эле кол чабып ким сурап айтат, мен айтам активисткамын да, айтам подаркаларды алып атам, жайлап атам деп атам, мен подаркаларды алып атам, жайлап атам деп атам. Анан чачкейди да ээрчитип барганмын да, спонсорум сиңдими, мен өзүм сетке мен алып барганмын өзүчө. Бас сен дагы декретте отурасың, экөөбүз тең декретте отурабыз, барып подарка алып келебиз, кол чабып, подарканы өлгүдө берет экен дедим да, экинчи жакта оны алып бардым. Алып баргандан кийин ол дагы бир кол чабып дагы подарка алдык. Анан чачке келип атып, жаш кыздар экен. 9-чу класста бүткөптүр историясын айтып атканда деди да, себеби биз мектепте жакшы окуганбыз, тем более чачки красный менен бүткөн, мектепте дагы кызыл менен бүткөн. Деп онун башына мындай келиптир да, а мен башыма келген жок. Себеби мен өзүм да тагдырыма, жашоомо ыраазы адаммын да негизи. Максатым үй алыш болгон экен, үй алып койгонмун, дагы иштеп атам, дагы жакшы, жашоом жакшы турабы? А бир нерсеге мындай нуждаться эткен адам башына тыңк этет экен да, мисалы турабы, чачкейдин ошол маалда үй жок эле, койкаместе жашайт эле, ушундай өзүм квартирам болсо да, комнатам болсо экен деп мечтать эткен экен да. Ошондо айтып берет да, дагы эле мага мисалы үчүн курсак аш менен курсак токтун иши жокко турабы. А мен просто барганмын, өзүмдүн интересим үчүн, аурасы мага жаккан. Кимдир бирөөгө аурасы жагат, кимдир бирөөгө общение жагат турабы. Өткөндө бирөө Черный Тиминге барган, кечеки эме Батенский садка барганда бир кызды көрүп калдым. Мен ал жерде эч нерсе таппасам дагы зато мен сакайдым да, психический жактан мен аябай чарчаган элем дейт. Көрдүңүздөрбү? Кимдир бирөө ошол жактан жан дүйнөсүндө жакшы сөз жетпейт турабы. Ошон үчүн бул эменин MLMдин жакшы жери ушундай. Кимдир бирөө ошол жерден өзүн табат. Таланттарды ашылып атат бул жерде, ырдагысы келгендер ырдап атат, бийлегиси келген бийлеп атат, акча тапкысы келгендер акча таап атат турабы. Ар кимдин кандай өнөрү болгон болсо ошол жерден MLMде гана өзүбүздү гана таап алып экенбиз да. Мындайча айтканда, подарка үчүн деп чакырсаңыз да боло берет. Ошон үчүн подарка үчүн келип калганбыз. Биз дагы келип калганбыз. Жакшы акчаларга жетип атабыз. Өзүбүздү оттачивать этет экенбиз да. Оттачивать этет экенбиз. Ар жерге барып урулуп, согулуп көрүпчү. Себептер болуп каласыз. Ооба, себепкер болуп каласыздар. Ооба, мына мен досум ошол. Рахмат досум. Дайыма сени айтам, амачы. Айтып бере койбоймунбу, айтам сага. айт досум, айт. Рахмат баарыңыздарга. 2400 долларга пакет менен кирсек, ошондо товарды биз мындан да арзаныраак алабызбы? Жок. 67%. Жок. Сиз мынабы 1800 ордуна мына бинардан. Мынанын ордуна сиз 2750 алып каласыз бинардан.
Анан ошого эмне продукция алам деп атат. Ошонун ордуна эң чоң пакетке кирсеңиз 6 кейс, 6 подарок бар. Анын içinde ne var? Анын ичинде бир бокстун ичинде бир крем бар, холый косметика. Вокруг глаз бар, крем для лица, анан тонери, дагы эмнеси бар да, бетке Сыворотка. лосьон 4 шаптан турат, Ар кандай барасыз магазинден көрсөтөт. Азыр башкача, азыр золотая серия келди, Сиалюкстуку келди азыр. Анан сырткары бир кир жугуч бар эле, бир шампунь, бир зубная паста и бамбуковая салфетка и прокладка анёнун чиптеси. Ошогочу кийимин алса болобу? Кааласаңыз кийим алсаңыз болот, бирок аны заранее регистрация болуп атканда айтышыңыз керек. Себеби ошону указать этиш керек, галочка коюп. Анан сизге ссылкасын берет, ссылкасын өзүңүз партнер бар да, туурабы, чебериңизге барып, эмелерин, размерлерин коюп жөнөтөсүз. Ошол. Мынау мен айтып аткан Гүлвира Тыныбек кызы деген дагы мен кичине тагамдын келини, мына ушул жаңы промоушн башталып атканда келсең, кандай ошол мынау жаңы промоушн февральдан коюлганда ушул 10 күндө кылган ушул кыз. Кызга болот да. Бул 5 баланын энеси, кичинекейлери эгиз. Кичинекейлер канча чыкты? 2 кичинекей, 2 жаштагы 2 баласы менен ушул деле жасап атат да. Просто шылтоо айтсаңар шылтоо айтып отура бересиңер да. Ошон үчүн просто иштегиле бол, башка иш Кимде сөз болуш мүмкүн эмес да. Электронный каталог бар. Дагы суроо барбы? Суроо бар белгилесеңер. Суроо бериңиздер. Болду, түшүндүкпү бардыгыбыз? Түшүндүк, эми иштеш керек. Менеджер болосузбу бардыгыбыз? Болобуз, иштеп деген. Рахмат.